Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Дал ушул датага карата биз балдар биздин эртеңки келечегибиз деген темада маек куруу үчүн студиябызга Баткен шаарындагы балдар бакчаларынын жетекчилерин жана тарбиячыларын чакырганбыз. Балдардын бүгүнкү тарбиясы тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Ал үчүн студиябыздын коноктору бар. Мен четинен тааныштырып өтөйүн. Акчолтой Баткен балдар бакчасынын жетекчиси Мактым Калыкова, жана Өрүксар балдар бакчасынын тарбиячысы Жаннат Шерматова, дал ушул Өрүксар балдар бакчасындагы бир тарбиячысы Бүбү Малике Бегалиева жана Акчолтой Баткен балдар бакчасынын тарбиячысы Чынара Орозбай кызы. Конокто, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. Балдардын, сиздердин балдарыңыздардын, жалпы балдардын эртеңки майрамы кут болсун. Студиябызга келиптиргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз эртең өзүңүздөр билгендей ошол балдарды коргоон эл аралык күнүнө карата бүгүнкү күндө балдардын тарбиясы тууралуу кеп кал деп чакырып отурабыз. Мактым эже, мына балдар бакчасына барган бала менен үйдө тарбияланган баланын тарбиясында айырмачылык бар деп айтып келебиз. Албетте мунун дагы себеби мына ушул балдар бакчасында эмгектенген тарбиячылардын сиздердин эмгегиңиздер деп айтсак болот. Балдарды тарбиялоодо кантип тарбиялап жатасыздар, кандай методдорду колдонуп жатасыздар? Деги эле ушул баланын тарбиясы бүгүнкү күндө кандай мааниси бар? Рахмат, жакшы суроо болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыттан пайдаланып, ушул Баткен шаарындагы бардык кичинекей бөбөктөрдү эртеңки 1-июнь балдарды коргоо күнү менен чын дили менен куттуктайм. Дайыма эле ушул асманыбыз ачык болсун, балдарыбыздын ден соолугу таза болуп, ата-энесинин койнунда бактылуу балалык өткөрүшсүн. Албетте, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мамлекеттик стандарты өкмөтү тарабынан бекитилген. Ушул мамлекеттик стандарттарды аткаруу максатында Баткен шаарында азыркы учурда 6 мектепке чейинки билим берүү мекемелери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Балдардын үйдө ата-эненин колунда тарбиялануусу менен атайын мекемеде тарбияланганын албетте айырмачылыгы бар. Себеби үйдө жүргөн бала өз убагында жаш курагга ылайык эң эле негизгиси ден соолугуна пайдалуу нерсени айтканда өз учурунда чай берилбей калган моменттер болот. Азыркы базар экономикасынын шартында көрүп атасыздар, ата-энелер баарыбыз эле шашып жүрөбүз. Бирөө жумушка, бирөө базарга. Үй тиричилиги менен алек болот. Айы менен өз убагында ушул режими менен балдарга эрте мененки өз саатында чашке чайын, түштөнүүсүн, андан ужинге чейин, кечки тамакка чейинки чайларын ушундай 4 маалкы тамакты дагы убагында бере албай калабыз. Бул баланын ден соолугуга, физикалык өнүгүүсүнө албетте кедергисин тийгизбей койбойт. Бул питание боюнча, тамак ашы боюнча айтканыбыз. Билими боюнча айтсак, мисалга үйдө отурган балага жана эле айтылгандай көңүл буруу аз болот дагы, ага атайын педагогикалык билими бар адамдын билим бергени албетте көп натыйжа берет. Бакчада болсо ошол эле балага өз убагында тамактангандан кийин мына Малике эже, Жанат эже, Чынара айым сыяктуу мыкты тарбиячылар өзүнүн бардык билимдерин, педагогика тажрыйбасын колдонуп, азыркы акыркы ыкмалар менен балдарга эң жакшы билимдерди беришет да. Ошол эле когнитивдик өнүгүү, ошол эле визуалдык өнүгүү, ар кандай жаңыча чыккан ТПР жана башка ыкмаларыны заман талабына ылайык үйрөтүшүп келет. Рахмат. Жанат эже, мына көп жылдан бери балдар менен иштеп келесиз, балдарды тарбиялап келесиз. Биз айтабыз, өлкөбүздүн келечеги мына ушул мотрайган бөбөктөрдү. Сиз өзгөчө ушул балдар бакчасында иштеген тарбиячылар мындай, менин оюмча, чоң жоопкерчилик мойнуңуздарда болсо керек. Анткени сиздер эртеңки келечекти тарбиялап жатасыздар. Туурабы, сиздердин тарбияңыздардан биздин келечегибиз көз каранды деген ойдомун да. Чын эле ушундай жоопкерчиликти алып жүрөсүзбү? Канча жылдан бери ушундай жоопкерчилик менен жүрөсүз? Мен микрофонду алып алыңыз. Мен бул балдар бакчасында 35 жылдан бери иштеп жатам. Өтө балдар менен иштеген өтө кызыктуу. Азыркы кезде биз
балалык программасы 480 саат негизинде өтүп атабыз. Ошонун негизинде балдар тарбиялап жатабыз. Анан жаңы билимдерди отуруп улам барып билим алып турабыз. Балдар биздин келечегибиз, бүт мүмкүнчүлүктү балдар үчүн жумшап атабыз. Балдар биринчи келгенде эле ушу эрте менен кабыл алабыз, физиотерапия жасайбыз балдар менен, тамагыны дагы жакшы карайбыз. Анан кийин сабактарга дагы көп көңүл бурабыз. Мурдага караганда азыр жакшы эми. Условиябыз бар. Ысык суу, суук суу чыгат. Азыр балдар үчүн өтө ыңгайлуу, шарттарыбыз жакшы. Кудайга шүгүр. Жана тиже мисалына 35 жылдан бери иштейм деп калдыңыз. Сиздин ошо алгачкы баягы тарбиялаган балдарыңыз бүгүнкү күндө алды бир жогорку билим алып, кайсы бир кызматта иштеп жаткандар болуш керек, кайсы бир өзүнүн эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошуп жаткан окуучуларыңыз барбы? Аларды көргөндө сүйүнүп, сыймыктанып калсаңыз керек. Сыймыктанабыз. Мисалы жанагы Ахматов, Расул, ошо биздин силердин кесиптешиңер жаңыдан окууду бүтүп келгенде биз ошолорду тарбиялап чыгарганбыз. Биринчи ошолор тарбияланган, сыймыктанып калабыз биздин тарбиялаган балдар деп. Азамат деп азыр Айылбаңда иштеп атат. Ошолорду көргөндө биз дагы сүйүнүп калабыз. Рахмат. Бималик эже, мен ушул эле суроону сизге бергим келип турат да. Чоң жоопкерчилик менен бир чоң жоопкерчиликтүү кызматты ишти аркалап келесиздер. Сиздин мына ушул аркалаганыңызга канча убакыт болду? Анан чын эле ушул жоопкерчиликти алып жүрөсүзбү? Ар бир баланы тарбиялаганда мен келечекте тарбиялап жатам деген ой болбой койбосо керек. Рахмат. Жакшы суроо экен. Ооба, мен дагы ушул бакчага окууну бүтүп келгенден бери иштеп 35 жылдык стажым бар. Эмгектенип келе жатам. Биз баланы тарбиялоодо негизи биз балаларга кошулуп бала эле ойдон калганбыз да. Балдар ыйласа ыйлап, күлсө күлүп, ойносо ойноп, бактылуулук мезгилдерди бала менен чогуу өткөрүп, өзүбүздү карыганыбыз эсибизден чыгып калат да, бала бойдон, жаш бойдон эле жүргөндөй эсептейбиз. Жанатай айткандай, мурдагы балдарыбыз баардыгы детсадтан чыгып, окууну бүтүп, алдыңкылары ошо кээ бир жумуштар менен алек болуп, азыр кайра алардын өздөрүнүн балдары келип, ошо кээде айтып калаттар, неберелериңиздерди багып атасыздар деп калат да. Ошо биз тарбиялап өстүргөн балдары кайра детсадка келип, ошолорду карап жаткан мезгилдерибиз да биздин азыр. Балдар менен иштеген аябай кызыктуу, жакшы, өкүнбөйбүз. Негизинен бала ойдонбуз. Негизи баланын баягы келечекте ким болоору анын ошо кичинекей кезинде эле байкалат деп айтышат го. Анан сиз мына 35 жылдык тажрыйбаңыз менен келген баланын, жолсу ушу тарбиялап жаткан баланын айтсаңыз керек, келечекте сен журналист болосуң же келечекте мындай болосуң деп ошого жараша бир тарбия берип, ошого жараша багыт берген учурлар болобу? Негизи чын ошондо байкайсыздарбы баланын? Ооба, негизинен балдар оюндарда көбүрөөк ойноп калышат да. Оюн аркылуу баланы көзөмөлдөп турган мезгилинде эле алар өзү кээ бирлери мугалим болгусу келгендер өзү багыт боюнча иштеп, кээ бирлер болсо доктурдун семьясында, үй бүлөсү, врачтын эмелерде, дарыгерлердин эмесинде болсо, алар ойногондо дагы өздөрүгө багыт тандашып, ойногон мезгилден эле аларды билип алсаң болот да. Анан көбүнчө баланын өзүнүн мындай ар бир баланы мектепке жөнөтүп турган мезгилибизде баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша ошо жөндөмдүүлүгү ар бир балада өзүнчө, ар бир эле адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгү болот эмеспи? Ошондой эле балдар дагы кээ бирлер уяң болот, кээ бирлер болсо өтө ачык, жайдары шайыр болот. Анан аларды карап туруп көрөсүң да, көрө билесиң, ушу буга жөндөмдүү экен, мындай экен деп өзүм дагы кээде ойлонуп калам да. Ушундай балдардын келечекте кийин сурасам, ошо балдардын өзүнүн тандаган кесиби ошондой болуп, ошо багыт менен кетет. Демек ошол жаштайынан билинип, ошого жараша ата эне дагы, мугалим дагы ошого жараша таалим берип, билим берип дегенде, багыттаса. Бул жерде негизинен тарбиячы биздин дагы салымыбыз аябай көп бул жерде. Анан үй бүлөгө дагы карайт да. Үй бүлөдө дагы кээ бир балдар
үйгө баргандан кийин дагы ата эненин бул жерде тарбия берүүсү, биздин берген билимибизди, бирөөсүдөн берген тарбиябызды үйдөн дагы улантып бекемдесе эң жакшы үй бүлөдөн эң жакшы балдар чыгат деп ойлойм да. Бир гана тарбиячы эмес, биргеликтеги. Рахмат, албетте дагы биз кененирээк токтолобуз. Азыр болсо Чынар айымга суроо берейин деп турам. Тарбиячылардын катарында мына жаш тарбиячы катары негизи билим берүүдө жогорку окуу жайларда мисалы жыл сайын заман талабына жараша окуу дагы бир өзгөрүп турат го. Сиз мына ушул жаш тарбиячы катары келечек муунду тарбиялоодо бир өзгөчө методдорду колдонуп келесизби? Негизи эле мына ушул балдарды тарбиялоодо кандай методдорду колдоносуз? Рахмат. Мен ушу сиздин сурооңузга жооп берилектен алдым. Бир ыр менен баштагым келип турат. Бала десе жарк дейт түшөт кабагым. Балдай таттуу ар бир бала карагым. Бала үчүн канча күйсөң жарашат. Бүт өмүрүм балдар үчүн арнаймын. Мен ушул бакчада иштеп келе жатканыма 2 жыл болду. Бул бакчада мен жетекчим айткандай ар дайым жумушка келгенде үйдөгү болгон кандай маселеңер болобу баарын артка таштап эшиктен киргенде таштап келгиле. Эшикке таштап туруп ушунчалык жакшы маанай менен келгиле. Ошо силер кандай маанайда жүрсөңөр балдар ошону кабыл алат силерден дейт да. Мен ушул сөздү ушул жетекчим айткан сөздү ар дайым колдонуп келем. Мен бул бакчада көнчө фермасын колдонуп иштеп келем. Анан балдар менен табият коюнуна алып чыгып балдар менен сабак өткөн аябай кызыктуу. Бизде бактарактар деле жок, бакчабыз жаңы ачылгандыга байланыштуу кошуналардын эле сүйлөшүп туруп алар менен кирип багын алып кирип ар кандай картинкаларды, гүлдөрдү чогултуп картинкаларды жасап ушундай ар бир күнүбүздү өзгөчө балдардын эсинде кала турган кызыктуу кылып өткөнгө аракет кылам. Демек баланы тарбиялоодо тарбиячынын маанайы жакшы болуш керек дегенди ошону жакшы карманат турбайсызбы? Ооба, ошо бала биз мисалы эгер кап болуп аябай эме болсок, настроение болсок, бала деле ошондой болот да. Ошон үчүн мен келгенде эле сразу балдарды жакшы маанайда кабыл алып, ушундай өзүмдө бар мээримди берип жакшы тарбиялаганга аракет кылам. Негизи кесип тандоодо биз көбүнчө баягы соңку убактарда эми өзгөчө жаштар арасында мугалимдик кесипти тандагандар тилекке каршы азыраак болуп калган учур болду. Өзгөчө балдар менен иштөөнү мындай бир көйгөй жаратыпчы. Ошондуктан сиз мына жаш экенсиз, өзүңүз тандадыңызбы ушул кесипти? Негизи өзү биринчи кесибим филолог, кыргыз тили адабият мугалими, андан кийин ошо мектепке чейинки билим берүү адистигине ээ болдум. Бул кесипти мен өзүм эле тандап алдым. Негизи бала жандуумун. Бала дегенде аябай жаным берип ушунчалык балдарды жакшы көрөм. Ошо өзүм эле тандадым. Сонун экен. Биз азыр маегибизде болсо, ошол биздин урматтуу телекөрүүчүлөр программабызга бир гана тарбиячылар эмес, бөбөктөр дагы келген. Ошондуктан биз бөбөктөрдүн дагы талантына кезек берели. Азыр биздин ошол Өрүксар балдар бакчасында тарбияланган кичинекей бөбөктөр манас айтып беребиз деп турушат. Алар бизге манас айтып берсин, андан кийин биз кайра маегибизди улантабыз. Aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir. Oşol keze elmanas, yetge jaşı doluptur. Bunun adı çok cindi, şunmana satın kim bildi. Boykolu japcaş balanı, jerekenin kim bildi. Beşiğe çığa kelgençe, berenin marmaz baskan çok. Taşığa dağı şaşkan çok. Kuyup turgan çok boldu, mınday tentek çok boldu. Kırk balanı kırkıydın, manas jina balıptır. Çoğun Altaydan talağa, çoğu tuvayı salıptır. Karakılday mancudan 80 bağa barıptır. 80 dörtüp kırkına, 80 deşip kalıptır. 80'in içine boz kalmaktın çoğuluk, manasın yolu torodu. Manas!
Күнден күнге күн өтіп, күн мезгілі келіпті. Айдан ай өтіп, ай мезгілі келіптір. Ошол кезде эрмана жетіге жашып толыптыр. Мұның қалған аты чоң дүнді, болғын жап-жаш баланың шерекені кем білді. Бала чачурқап шашқан жоқ, бешке чыгай келгенше беренің манас басқан жоқ. Чақырған аты чоң дүнді, мұның чымына сатын кем білді. Сезге жашын келгенде көріп тұрған чоқ болды. Көлді қырғыз ішінде мұндай тентек жоқ болды. Қары келіп қармаса қыдырап балдар шұрқырайд. Аттылуға чыдауай көзінің жашы бұрқырайд. 40 баланы 40 қойдың манас бір күні жинап алыптыр. Чоң Алтайдың талаға чоғылты ойын салыптыр. Қарағы Тайманжудан 80 бала барыптыр. Сес көрсөтіп 40-ына 80 дешіп қалыптыр. 80-інің ішінде бос қалмақтың чоңылы. 80 бала оң боды, қызы талақ бұрыттып. Беркейлерді қордоды, тентіп келген бұрыттып. 80 балаға жүріп, 40 балаға асылып. Далайының 40-ның тізесі жерге бүгілді. 80 бала алдында келін болып жөгінді. Қарап тұрсан жанын билегінен сап кеткен, жүрегінен қап кеткен. Түрқырап қачып жүгірет, чымында жандап дөңілет. Балдар мүнтеп тұрғанын, 40 баланың 80-ін жанса болбай ұрғанын. Сақылары тұтылып, балдарыла бой болып, манас тұрат қалмақтарды қой-қойлып. Манас. Мактымеже жана азыр тема айтып жатабыз. Үйдө тарбияланган бала менен балдар бакчасында тарбияланган баланын албетте тарбиясында айырмачылык бар деп. Ошол эле учурда ар бир ата-эне ошол балдар бакчасында балдарынын тарбия алуусун каалайт. Бирок бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы балдар бакчасында болгон муктаждык дагы артып келет да. Бирок ошого карабастан сиздердин балдар бакчасында канча тарбиячы, канча бала бар? Анан ушундай муктаждык кандай сиздердин аймакташ? Биз Баткен шаарында Кызыл жол кварталында турабыз. Биздин бакча 2021-жылы ачылды. Ошо проекттик кубаттуулугу боюнча 140 балага ылайыкташкан. Бирок эми өзүңүздөр көрүп турасыздар, Баткен шаары шаардын эле эмес, облустун жана райондун борбору болгондуктан бул жерде ошо иштеген кызматкерлердин агымы күч болгондуктан эл жыш жайгашып, ушул бакчага болгон, мектептерге болгон муктаждык өтө күч. Ошондуктан кубаттуулугу 140 болгон бала бакчада азыркы учурда биз 2 эседен дагы ашык бала менен тарбиялап жатабыз. Башкача айтканда азыркы учурда 302 баланы тарбиялап жатабыз. Ошол эле учурда биз калктын көйгөйүн чечтик деп айта албайбыз. Себеби биздин эле бакчага келсек 132 бала кезекте турат азыр бакчага кирүү боюнча. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу кезек күткөндөрдөгү баланын саны азайганыбы деп айтса болобу? Мурдагы жылга караганда азайды деп айта албайм. Себеби мен өзүм жекече жетекчи катары анализ жасаганда өзүбүздүн кварталга эле биздин кварталда жыл сайын 150 бала төрөлөт экен. 150-160ка чейинки балдар төрөлөт экен. А бакчага кабыл алуу болсо 70-80 гана баланы кабыл ала алабыз. Ушундай мүмкүнчүлүк бар. Демек, ушул эки бакчадагы биздин кварталга жетишпей жатат деген сөз да. Рахмат. Эми маселени дагы тарбия багытына бура турган болсок, ушул баягы жана айтпадымбы, улам заман талабына жараша баланы тарбиялоо дагы бир кыйындап барат деп айтышат го, үйдө айрыкча мына технологиянын өнүккөн заманында. Ошондуктан сиздер мына ушул технологиянын өнүгүп жаткан балдардын баары ушу телефон, оюлдук телефонго ушундай бир агылып жаткан мезгилде бир тарбия берүүнүн методдорун өзгөртүп, ушул багытта да иштеп жатасыздарбы? Тарбиячылардын баягы квалификациясын жогорулатуу дегендей изденүү болсо керек. Ушуга токтолуп кетсеңиз.
Албетте, билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык, мектепке чейинки билим берүү мекемесинде иштеген тарбиячылар 5 жылда бир жолу сөзсүз өздөрүнүн билимин өркүндөтүү окуу жайынан өтүп туруш керек. Билимин өркүндөтүп, акыркы заман талабына ылайык усулдарды үйрөнүп, өз билимин жогорулатуунун үстүндө дайыма иштеп туруш керек. Иштеп турат биздин тарбиячылар. Анан азыркы замандын балдарына келсек, кээде ойлонуп айткым келет да, заман эмес, биз эле өзгөрүп атат окшойбуз депчи. Заман санарипти гана алдыга жылдырып атат. Элдин мүнөзү, элдин бири-бириге болгон мамилеси бул ошол эле элдердин өзүнө эле байланыштуу да. Азыр жакшы аянтча түзүп бердиңиз, бизге ата-энелерге кайрылууга мүмкүндүк болду. Көп үй бүлөлөрдө түшүнбөстүк, сабыры жок моменттер көп болот да. Бизде ошо Гапыр Мадиминов айткандай, ар бир үй бүлө кечинде үйүнө топтолгондо эле дастаркон четиндеги маданият деген нерсени колдонсо, биздин бир эле балдарыбыздын эмес, балдарыбызга үйрөтүп отуруп, ата-энелердин дагы маданияты, тарбиясы жогоруламак да. Мен муну менен эч кимди таарынткым келбейт, жөн эле биз дастаркондо отурганда дагы телефонду көбүрөөк кармай турган болуп калдык. Ата-эне өзү кармагат. Ошону ата-энелер дайыма өзүгө бир ар бир үй бүлө өзүнө мыйзам кылып киргизип, дастарконго отурганда телефонду алып коюп, балдар менен жакшынакай сүйлөшүп, ошо кичинекей чүрпөсүнөн баштап мектепте, вузда окуганга чейин маектешсе. Себеби бир гана дастаркондун четинде кечки тамакта гана биз чогулабыз да. Азыр заман базар экономикасынын шарты ушинтип калды. Мурдагыдай эртең менен түштө кеч топтолгон үй бүлө жок. Жок дегенде ошо кечки убакытты пайдаланып, кечки тамагыбызды узак мөөнөткө созуп, бир аз ысык тамак келгенден кийин, жакшына чай ичип бүткөндөн кийин чүрпөсүнөн бүгүн эжекең эмнени үйрөттү, эмнени үйрөндүң, эжекең туура айтат, эжекең айтканын жасашың керек. Бизде кээ бир үй бүлөлөрдө ошо негативдүү маалыматтар болуп калат да. Эжекең анан урдубу, эжекең анан эмне деди? Сага 5 койдубу же Айнурага 5 койдубу деп, ушундай баш эле ата-энелер балага туура эмес маалымат бере баштайт. Ошодон улам ошол үй бүлөдөгү бала дагы ошентип жооп бергенге үйрөнөт да кичинекейинен. Бала ошентип турган кезде дагы ата-эненин толук мүмкүнчүлүгү бар. Ата-эне биринчи мугалим ар бир балага. Ата-эне туура багытка баштап баланы, сени эжекең туура айтат. Жанната эжекең мени дагы тарбиялаган, апаңды дагы тарбиялаган. Бул эми жөн эле ата-эненин тактикасы да. Аны тарбиялабаса дагы, көрдүңбү биз кандай адам болдук? Көрдүңбү мен сонун иштеп атам, сени багып атам. Сен жаната эжекеңдин, Маликке эжекеңдин айтканын жасасаң, сен дагы мендей чоң начальник болосуң. Кийинки эжекеге өтүп, кыргыз тилчи эжеке Чынара эжекең эмнени өттү кызым? Туура, демек Зататович деген эң керектүү тема экен. Сен муну үйрөнүшүң керек деп, ар бир балага бир сүйлөмдөн айтып, ошол билим берүүдөгү жетишкендикти, мугалимини мактап турган өлкө өнөт да, өнүгөт. Ошол качан гана биз билим берүүдөгү мугалимдерди сыйлай баштасак, анда тегиз коом оңолот. Тегиз коом мугалимдерди сыйлай баштаганда гана биз жалпы мамлекет өнүгүү жолуна түшөбүз да. Сонун рахмат оюңуз үчүн. Азыр Жанат эжеден сурагым келип турат. Мына Мактым эжеке айтып жатат, качан гана ата-эненин үйдөгү тарбия менен бала бакчадагы тарбия биргеликте болгондо, ата-энелер жардам бергенде мына жакшы келечек курулат деп. Ата-энелер менен иштейсиздерби сиздер? Мына ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Жүргүзөбүз. Азыр Мактым айткандай биз дагы ошо Гапыр Мадиминовдун программасы менен иштеп атабыз. Энелер мектеби. Группа кылып, бөлүп, кезек менен ата-энелер менен кездешип, ата-энелер менен ой бөлүшөбүз. Качан гана ата-энелер менен биз тыгыз байланышта болгондо гана биз балдар жакшы тарбияланат да. Мадиминов айткандай, Гапыр Мадиминов айткандай, куш эки канаты менен учса жакшы учат дейт. Эжекейге эле калтырып, эжекей тарбиялайт деген менен болбойт экен. Ата-эне дагы кошо тарбияласа, ошондо бийикке учат экен. Ошондо гана биз балдар жакшы тарбиялайбыз. Мына ушул энелер мектебин өткөндөн кийин, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мындай бир натыйжаларды байкап жатасыздарбы? Байкап жатабыз. Ата-энелер менен жолугуштук, баягы Гүлзат устазы. Ошону дагы чакырып келип уюштурсак ата-энелерге өтө кызыктуу болду да. Китебини дагы кайттан алсак болот, заказ берели деп кызыгып окуп алышат. Ата-энелери дагы биз өзүбүз алган китептерди дагы окуп келип анан берейин деп өтө кызыктуу болот атчы. Кече жолугушууда дагы көптөгөн ата-энелер балдары менен барды. Ал дагы бул
коомдун жетишкендиги, биздин Кыргыздын Баткен элинин жетишкендиги деп билем. Себеби илим билимге азыр көбүрөөк көңүл буруп атат энелер дагы. Кызыгып, жакшы экен. Сонун Бөбүмали эжеге кайрылайын. Азыр мына жалпы Кыргызстан боюнча улуттук наркты, ушул таалим тарбияны жакшыртуу боюнча мына президенттин дагы бир 2 жарлыгы чыкты. Улуттук нарк жөнүндө дагы жарлыгы чыкты. Мына ушунун алкагында бардык жерлерде өзгөчө билим берүү мекемелеринде түрдүү иш-чаралар өтүп жатат. Биз байкап келебиз, балдар бакчасы да четте калбай, кичинекей бөбөктөрдү манас айттырып, кыргыз бийлерин, кыргыз ырларын ырдатып, улуттук кийимдерге ушундай бир иш-чараларга басым жасап келесиздер. Бул тарбиялоодо чын эле жардам бере алабы? Алар азыртан үйрөнгөнү бул маанилүүбү? Ооба, эң негизгиси бул балдарга өзүбүздүн улутубуздун үрп-адаттарын, каада салттарын билип алганы, азыртадан билгени буларга фундамент да, пайдабал болуп түзүлөт деп эсептеймин. Анан быйылкы жылы өзгөчө жыл болду Манастаны боюнча. Ушу Баткен боюнча Баткендин мектептерден калтырбай, садиктердин арасында дагы урду, балдар бакчаларынын ортосунда дагы ушундай таймашуулар өттү. Таймашууларга катыштык, жакшы, негизи көп нерсени балдар үйрөндү, манас жөнүндө маалымат алышты, бардык. Манасты жатка айтып атышты. Манасты жатка айтышты, манастын төрөлгөндөн баштап ушу атасы ким, энеси ким, ошолорду билип аябай жакшы, кызыктуу болду. Балдарга дагы кызыктуу болду. Анан өзүбүз дагы ошо өткөрүлгөн жерди Кыргыздын улуттук колоритинде жасалган дагы балдар аны көбүнчө бизде билбей калган эле. Ошол боз үйдүн ичинде жасалгаларды көрүп, түндүк мисалы үчүн көп нерселерди балдар билип алышты да, аябай кызыктуу болду. Формаларды кийип өзүнчө сүйүндү. Мисалы үчүн мен өзүмдүн группамдан ошо тайпадагы балдардан өткөрдү дагы Байжакуптун образын берди, көрсөтө билди, чыйырдыны көрсөтө билишти. Анан Манастын жаштайынан болгон алдындагы достору эмелерини бардыгын балдар өзү көрсөттү дагы, кызыгуу пайда болду. Үйдө дагы ата-энелерге тапшырма берип ушундай кылыш керек десең, ата-энелерге дагы өзүнчө бир кызыктуу болду да. Аябай жакшы болду. Быйыл биринчи жылы өткөрүлдү бакчалардын арасында. Эмки жылы мындан дагы кызыктуу болот деген ишенимдемин. Сонун экен, рахмат. Биз азыр болсо кезекти дагы бөбөктөргө кезек берели. Биздин ушул Кайрыле Өрүксар балдар бакчасынын кичинекей таланттары ырдап берели деп жатышат. Анда ырга кезек берели да, анан 5 маегибизди кайра улантабыз. Ала тону жердеген асыл кыргыз біз, ардамызын коргого бийик жылдыз біз. Колон тосуп өчпөгөн куттуу коноктор, кол кармашкан элдерге дайымсыздык біз. Толуктуу достукту бийик кармаган, толкуган деңизде пели жайлаган. Кыра кыз бүркүттөн берби турмушту, кыра кыз бүркүттөй көптү самаган. Өз алтынча жашаган эркин кыргыз біз. Элдеде жараша кепи албыбыз. Бүт дүйнөгө таралсын биздин атыбыз. Манас, Чыргыз, Чолпонбай биздин даңкыбыз. Толукпуз достукту бийик кармаган, толкуган деңизде пели жайлаган. Кырагы бүркүттөй көптү самаган. Тынчтык керек, назыкылдарга нарес керек. Сегүү кысысыны улаңдысы, ак белді толук сөзүнө. Тынчтык керек, назыкылдарга нарес керек. Сегүү кысысыны улаңдысы, ак белді толук сөзүнө. Тынчтык керек, назыкылдарга нарес керек. Сегүү көкөсүнө улаңдысы, ак белді толук сөзүнө. Тынчтык керек, назыкылдарга нарес керек. Сегүү көкөсүнө улаңдысы, ак белді толук сөзүнө.
Рахмат, биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн таланты ташкындай берсин. Мына ушундай кичинекей таланттарды тарбиялап жаткан биз балдар бакчасынын тарбиячылары менен маектешип жатабыз. Анда Акчолтой Баткен балдар бакчасынын тарбиячысы Чынара эжекеге суроо узаткым келип турат. Мына ушул балдар менен иштеп жатасыз. Бүгүнкү биздин балдар, ошол биздин эртеңки келечек болгон кичинекей балдардан bir özgöчө таланттарды байкасаңыз керек. Мисалы, кээде сиз өзүңүздө отуруп ушул бизде болот го кичинекей балдар, чоң адамды кичинекей кылып койгондой, ушунчалык акылдуу, бирөөсү аябай таланттуу, ушундай балдар сизде дагы барбы? Мына ушул балдарды көргөндө сиз кандай ойлойсуз? Ушуларга кандай ой келет сизге? Кандай сезимде болосуз? Ооба, бизде андай балдар көп. Мисалы, тамак берип жатканда эле балдарга ырларды айтып кетем да. Ырларды айтып, тамак койгончо эле балдар эми тамак келгиче эле ошо ырларды айтып отуруп, эртеси күнү сурасам, ошол ырды сразу жаттап коет. Бат эле жаттап, анан айтканда дагы укулуктуу, көркөм кылып, сонун кылып айтып беришет да. Кээ бир балдар болсо сүрөт тартканга аябай кызыгышат. Ушундай балдардын арасында ар бир бала индивидуальный деп, бул ар бир бала бул өзүнчө бири-бирине окшошпогон кайталангыс дүйнөдө. Алар бири-биринен айырмаланып турушат. Жакшы. Баланы тарбиялоодо, мисалы, мына соңку убакыттарда абдан бир маанилүү болуп жатат да. Мисалы, баланын шагы сынып калат, же болбосо бала бир нерсеге абдан кызыгып жаткан болсо, же болбосо бир таланты бар болсо, анын талантын өчүрүп койбош керек, же кызыгуусун жок кылып койбош керек, ар бирин өзүнчө мамиле кылыш керек дейт да. Сиз бир группада канча, мисалы, 20 бала менен иштешесизби? Ар бирине 35 баланын ар бирине ушундай убакыт бөлө аласызбы? Негизи ушундай мүмкүнчүлүк барбы сизде? Кантип иштешесиз? Негизи эле мындай сиздердин жумушуңуздар мен үчүн бир абдан бир татаалдай башкача сезиле берет да. Сиз кантип жетишесиз ушул нерсеге? Чарчап калбайсызбы? Жок, балдар менен иштегенде кадимкидей эс аласың да. Булар ар бирине убакыт бөлгөнгө бизде убакыт жетиштүү. Анткени керелден кечке биз балдардын жанында болобуз. Ата-энесиге караганда балдар биздин жаныбызда көбүрөөк, биз балдардын жанында көбүрөөк болобуз. Алар менен ар бирин өз-өзүнчө убакыт бөлүп, ар бири менен маектешкенге убакытыбыз кенен жетет. Рахмат. Анда Мактын эже, мына ушул президент тарабынан кабыл алынган жарлыктарды аткарууда, мисалы, сиз ушул жетекчи катары балдар бакчаларында мына ушул иш-чараларды өткөрүүнүн бир маанилүүлүгүгө сурагым келип турат да. Мисалы, ушул өзгөчө улуттук баалуулуктарды жайылтууда балдар бакчасына көбүрөөк басым жасалып жаткандай болуп жатат. Ооба, балдар бакчаларында ошол президенттин указы чыкканга чейин деле биз улуттук населдерди балдарга таанытуу максатында көп иш-чараларды өткөрүп жүргөнбүз. Ал эми быйылкы жылда өзгөчө көбүрөөк иш-чараларды өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Ошол эле мамлекеттик тилге басым жасап. Балдар негизинен азыр ушул телефон чыккандан бери ата-энелер алаксысын деп эле телефонду карматып коет. Айрым балдар жөнөкөй эле адам менен сүйлөшүүнү унутуп баратат. Азыркы миграция заманында балдарды ошол өздөрү акча тапкан мамлекетине алып кетип, ал жерде ар түрдүү элдердин сөздөрүн угуп отуруп, бала 2-3 тилди аралаштырып сүйлөп келип атат бакчагачы. Бул деген кыргыз эли үчүн трагедия. Себеби өзү кыргыздар толук кандуу 100% кыргыз тилинде сүйлөбөй жаткан мезгилде бизге ушундай бөбөктөр келип атат да. Жарым сөзүнү телефондон карап англисче айтат. Көптөгөн балдар уже no, yes деп келет садикечи, окей деп. Бул уже биз үчүн, биздин улут үчүн коркунуч да. Ошол баланы алып келип туруп, бизде мамлекеттик стандартта эң негизгиси баланы социализация кылуу. Демек, социалдык коомго кошуу. Ошол коомго ар тараптан өнүккөн, өзүнүн тилини мыкты билген инсанды кошушубуз керек. Биздин тарбиячылардын азыр негизги максаты баланы бакчада таза кыргыз тилинде сүйлөтүү болуп атат. Ошон үчүн окуу жылын баштаганда
эле ошол 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Ал боюнча биз 1 айлык жарыялайбыз дагы. 1 айлыктын алкагында ошол отурган мыкты тарбиячылар чоң эненин жомогу деген бизде атайын иш-чара бар. 1 ай бою биздин практикада ата-энелерди чакырып, ошо Баткен шаарында баш көтөргөн бир үлгүлүү инсандарды, үлгүлүү үй-бүлөлөрдү, балдарга ушуларды үлгү катары көрсөткүбүз келип, ошолорду чакырып биз китеп окутабыз, жомок айттырабыз. Ошол ата-энелер тарбиячылардын жумушуну сезсин деген дагы саясат бар да бул жерде. Бир эле тил үйрөтүү, жомок айттыруу эмес, бул жерде жакындан биздин түйшүктү түшүнсүн деген. Бул дагы өз натыйжасын аябай жакшы берет. Мисалга ушул эле жанатай эжеке, Малика эжелер Германияга барып дагы өздөрүнүн билимин өркүндөтүп келген учурда, ал жерде биз азыр жогору көргөн европалык усулдарды эмес, жөп-жөнөкөй үйдө колдонгон эле ошол эле ташты, ошол эле ар кандай таякчаларды алып келип, ал эле жаратылышта жөн эле жаткан буюмдарды, ошол эле ашыктарды алып келип эле балдарга турмуштагы бар нерселерди көрсөтүү менен эле тарбиялашат экен. Ушунчалык таң калуу менен эжекелер өзүнүн тажрыйбасын шаар боюнча жайылткан да. Азыр биз дагы ошол этнопедагогикага көбүрөөк басым жасайбыз. Сабакта дагы мен өзүмдүн тарбиячыларыма ушундай талап коем. Мамлекеттик стандартты аткаруу менен бирге, ошол мамлекеттик стандартты биз үйрөткөнүбүз менен ошол стандарттагы нерсени бала кийин турмушка айкалыштырып, ошону турмуш менен эжекей айтканды мен үйдөн көрүп турам деп алып кете алабы? Же алып кете албайбы? Ошол эле үй жаныбарларын өткөндө эжекеси сабакта эмнени айткан болсо, үйдөн барып ошол жаныбарды тааный алыш керек бала. Ушундай бир айкалыштыруу менен иш алып барганга аракет кылабыз да. Анан Мактым эже, жана сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, бирок ошол бүгүнкү күндө чын эле өлкөнүн, анын ичинде ушул Баткен облусунда көйгөй болуп келген сырткы жана ички миграция деген маселе бар. Ата-энелер Орусияда же болбосо өлкөнүн башка аймактарында иштеп жүрүшөт, бирок балдары бул жакта. Чоң ата, чоң энесинин туугандарынын колунда. Анан сиздер жана ата-эне менен байланыш болуш керек деп айтып жатпайсыздарбы? Бирок мына ошол мигранттардын балдары менен дагы бир өзгөчө көңүл бөлүп, өзүнчө иштешесиздерби? Албетте, булардын тарбиясында дагы бир өзгөчөлүк айырмаланып турабы? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик зордук зомбулукка каршы күрөшүү программасы иштейт. Ал боюнча дагы ар бир бакчаларда иш жүрөт. Бул 1 айдын алкагында эле эмес, жыл ичинде биз көзөмөл кылып, атайын ушу социалдык таблицаларды толтуруп, ошо ар бир тайпада кайсы бала ушу социалдык жактан жарды болуп жүрөт. Жарды деген ошол ата-энеси миграцияда. Ошол атасы дагы кетип калган, энеси дагы кетип калган, бала кадимкидей чоң ата, чоң апасынын колунда калат. Ал кишилер болсо пенсионер кишилер, алар бат чарчашат. Балдар талап кылган нерсени, балдар талап кылган энергияны, тарбияны учурунда бере алышпайт да. Ошол жактан дагы айрым балдарды көңүл бурсаң, эшиктен келгенде эле эжекесиге кадимкидей апасын эркелегендей жабышат да. Мээрим издеп, көздөрүнөн издеп, ушул эжеке менин чачымдан сылап койсо экен, чекемден өп койсо экен депчи. Ошолорду карап туруп боорун ачыйт. Анан мен ушул ата-энелер чогулушун өткөргөндө дайыма айтып келем да, канчалык бул таасир берет, бирок айткан сайын мен ойлойм ар бир ата-эне ойлонот деп. Жок дегенде канчалык турмуш кыйын болбосун, бир комнатабыз евро болбосо болбой калсын, бирок ушул энени алып кетпегенге аракет кылгыла. Эненин мээримин эч ким толукта бере албайт. Ата макул эми, ушунчалык шарт болбосо, ата барып баксын үй бүлөсүн, бирок эне мээриминен бала ажырабасын. Себеби ошол 3 жаштан кийин кеч деген аябай жакшы китеп бар. Ошол жерде эми кээде ойлоп кетем, биз 3 жаш эмес, 7 жашка чейин балага көңүл бурбайбыз да. Биз ошол мектепке чейинки билим берүүдө балдарга жакшы фундамент түзүп берсек, келечекте ошол балдар мыкты инсан болуп чыгат да. Ушул мезгилде бала аябай эне мээримине муктаж. Эненин мээрими дайыма керек. Айрыкча ушул жанагы подростковый мезгилде балам мынтып атат, кызым антып атат дегендер дагы ушу балага жаштайынан жакшы мээрим берилбегенинен болот да. Эне менен кыз, эне менен бала бири-биринин тилин табыша албайт. Себеби кичинекейинен анын кыялдарыны, анын ойлоруну билбей калды эне. Миграцияда жүрүп, баласынын кыялдарын түшүнбөй калды. Экөөнүн ортосунда бир өзүнчө эле аралык, бир орустар айткандай пропасть болуп калды да. Ошон үчүн көп энелер келип дагы мындай моменттер болот. Мен сенин апаңмын деп ыйладым дегенчи. Себеби бала 1 жашынан эле эмчектен чыгып эле калып кетет, 2 жашынан эптеп чоң апасы садикке берип коет.
энени көрбөй өсөт. Апасы бир айга келет, отпускага кайра кетет. Энени такыр тааныбай калып атат балачы. Анан ошо балдардан материалдык гана жетишкендик бала болот дагы, моралдык жактан ал жарды бала болуп өсүп чыгат. Ал баланын кийин эгоист болгону, бирөөдү бат жек көрүп, бат жинденген балдар ушудан чыгат да. Толук кандуу үй бүлөдө мээримге тоюп өскөн бала аябай мындай ачык көңүл, жайдары, адам менен бат тил табыша алган, ачуусу тез келбеген бала болот. Биз ушундай анализ кылабыз да бага. Мына сонун бирок эми турмуш деген турмуш, айрым учурда ушундай турмуш шартын шылтоолоп сыртка чыгып кеткен ата-энелер бар, бирок ага карабастан ошондой мээримге муктаж болуп аткан балдарга мына сиздер мээрим берип келесиздер, жана Мактым эже айткандай сиздерди кээде апа деп калат экен деп айтып атпайсыздарбы? Өзүңүздөрдүн балдарыңызга караганда дагы ошол балдар бакчадагы балдар сиздерге жакыныраак болуп калса керек, анткени алар көбүрөөк жаныңыздарда болот да. Анан жанагы Мактым эже айтып жатпайбы, сиздерди ошол өздөрүн Германияга барып келдиңиздерби? Ошого да кененирээк токтолуп кетсеңиз, кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Баланы тарбиялоодо биз кыргыздар эмнеден адашат экенбиз? Баланы тарбиялоодо Германияда баланын өзү тыйым коет экен да. Биз аны жасабай, муну жасабай дебейт экен. Ошо эмне ойносо чек койбойт. Каалаган оюн ойнойт. Эртең менен тамак алып келгенде дагы алып келет экен, каалаган жейт экен балачы. Помидор жесе помидор жейт, алма жесе алманы тандап жейт, ушундай экен да. Баланын эркин өсүшүнө. Анан эшикке чыкканда дагы көбүнчө кумга ойнойт экен. Адени кийимдери бар экен. Анан бардыгы жыгачтан жасалган. Колдо жасалган. Оюнчуктар да колдо жасалган. Баягыны дагы раңдарды, краскаларды да колдо жасайт экендер да. Ошо жакын жерде неме бар экен, токой бар экен. Токойдон баягы чалкан терип келишти. Чалкандан жашыл раң чыгарды. Аны марли баягы капрондорду боепчу. Курчак жасайт экен. Анан кийин жүндөн, кадимкидей койдун жүнүдөн кадимкидей биз калпак жасайбыз го, ошентип жасайт экен. Эме менен жасадык. Самындап турупчу. Анан ал жасап туруп, ошонун дагы курчак жасап берет экендер балдар. Өздөрү жасайт экен балдар. Анан баягы раңга салып, анан кызыл пияздын кабыгынан кызыл краска жасадылар. Бүт түрдү жасап туруп, көйнөк тикти баягыларгачы. Өздөрү колдо кыркат экен, биз айтабыз го, кой кыркып аласың, кесип аласың деп. Бирок чек койбойт экен. Мына ушул методиканы сиздер колдонуп жатасыздарбы бул жакта? Кандай келгенде колдондук? Вальдорфский педагогика деп баштап келгенде колдондук биз дагы. Саны боюнча туура келбейт. Бирок саны боюнча туура келбейт экен да биздечи. Бала көп бизде. Ал группада 12 эле бала экен. 3 тарбиячы экен. Анан жакшы да, кеңири, шарт жакшы, бар, каалаганча ойнойт экен. Ар бир группада өзүндө душу бар экен, душка түшүрүп кайта жаткызат экен. Анан бала аз экен. Анан ата-энелер дагы келип жардам берет экенчи. Бир айда бир дежурствосу бар экен. Эртең менен кечке чейин келип жардам берет экен. Ата-энелер жакын жардам берет экен да? Жакын жардам берет экен. Айнек жуат экен. Анан биз барганда бирөө келди. Неме жасап берди, машинка жасап берди, жыгачтанчы. Келип дежурствосун өткөрүп. Ата-энелер. Бирөө араба жасады, жөн эле жыгачтан араба. Бүт колдо жасалган. Ошо жагынан айырмачылыгы баланын саны боюнча экен да. Биз да аракет кылып баштап келгенде ошо өзүбүзгө ыңгайлаштырып колдонуп жүрдүк да. Жакшы экен, биздин программабыз жыйынтыкталып баратат. Ошондуктан келиңиздер мына ошол программабыздын жыйынтыгында бир сиздерге эркин микрофон берейин. Балким ата-энелерге кайрылгыңыздар келет, чын эле сиздерге алардан балким жардам керектир, же болбосо кандайдыр бир ушул биргеликтеги бир аракеттер керектир. Эркин микрофон. Анда эмесе мен убакыттан пайдаланып, балдарды биринчи июнь балдарды коргоо күнү менен куттуктайм. Балдар дайыма бактылуу болсун, ыймандуу болсун, ырыскылуу болсун, ата-энесинин маңдайында бар болсун, урттардан күлкү кетпесин, асманыбыз ачык болуп, жер жүзүндө дайыма эле тынчтык болуп, ушу тынчтыкта ата-энесинин мээриминде жүрө берсин. Анан дагы эмне деп кетем, ата-энелер дайыма балдарды колдоп туруңуздар, эч качан урушпаңыздар.
бала гүл, көңіл гүл дегендей баланын айтқанындай мотивация беріп тұруш керек балаға дағы. Ошондо гана бала жакшы өнүгөт. Балдарын дагы окут коюңуздар. Анан биз менен тыгыз байланыштуу. Эгерде биздин сабактарды үйдөн сурап койсок, үйдө кайталаса, ошондо дагы бала өтө тыгыз байланышта болот. Эмне деп кетем? Толбосакта тутунушуп, түшүк тартып келебиз. Келечектин ээлерине кереметтүү энебиз. Дайым ушинтип эне болуп жүрө берели. Баарлык аман боло, заманыбыз тынч болсун, ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берели. Рахмат. Сонун келечекке кереметтүү эне болуп жүрөлү деген сонун сөздөрдү айтып өттүңүз. Келиңиз, Маликеже. Бардык балдарды эртеңки майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма балдар заман тынч болсун, балдардын жүзүнөн жылмаюу кетпесин, ата-энеси менен, бир туугандары менен, үй бүлөсү менен аман болсун. Биз дагы ошо балдар менен дайыма сыймыктанып жүрөлү, балдар бар болсун, балдар жердин жандуу гүлдөрү аман болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз. Балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн бул жергебизде тынчтык болсун деп айткым келет. Ар дайым ата-энелердин койнунда мээримдерине бөлөнүп, бактылуу балалыктын доорун сүрүп жүрө берсин деп айткым келет. Рахмат жок. Анда Мактым эже, сиз жалпы жыйынтыктап кетиңиз. Мына эртеңки ушул 1-июнь Баткен шаарында балдар үчүн атайын майрамдык иш-чаралар барбы? Болсо каерде болот, качан болот? Балким биздин ата-энелерге, балдарга кулак кабыш катарында айтып кетсеңиз болот. Буюрса, ошол 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө шаардык чоң масштабта областтык Апаз Жайнаков атындагы драма театрында эртеге 1-июнь күнү саат 9-та башталат. Иш-чарага келип, ошол өзүңүздөрдүн бөбөктөрүңүздөрдү алып келип, ар бир ошо шаардагы бакчалар атайын концерттик программаларды даярдадык биз. Балдар үчүн, ата-энелер үчүн келип, ошо балдарга жакшы маанай тартуулап, биздин концертти көрүп кетиңиздер. Анан дагы учурдан пайдаланып айтарым, ошол келиңиздер. Бардык эле ата-энелер, бир эле Баткен шаары эмес, бардык эле ата-энелер ошол тарбиячыларды, мугалимдерди сыйлай билели. Себеби ар бириңиздер кичине болуп, тамганы билбей мектепке баргансыздар. Ошол күндөрдү эстеңиздер. Сиздерди жетелеп бирөө А тамгасын үйрөтүп, сандарды жазышты үйрөтүп, ушул азыр кандай даражага жеткен болсоңуздар, ата-энеңиздер менен бирге эле ушул даражаңыздарга сиздердин мугалимдер өз салымын кошкон да. Ошон үчүн балдарыңыздарга туура тарбия берип, ошол мугалимдин, тарбиячынын беделин көтөрүп, анан ушул жерде отурган мен кесиптештериме аябай чоң ыраазычылык айтып кетем. Себеби буга чейин шаардык билим берүү бөлүмүндө иштегенде, бакча болгон 2 бакча иштегенде, Баткен шаарындачы, бул Алтын бешик жана Өрүкзар бакчалары. Ушул жерде иштеген тарбиячылар, байкуштар 3 эсе көп бала менен иштеген. Бул ойлоп көрсөңүз, 30дун ордуна 80 бала менен иштөө деген бул акылга сыйбаган нерсе. Ошол эле учурда бул эжелерибиз мамлекеттен ошо 30 эле баланын акчасын алып иштешчү да. Ошону түшүнүү менен кабыл алып, азыркы учурда бала деген аябай активдүү экен. Азыркы балдар гипер супер активдүү да. Чарчатып коёбу? Чарчатып коёт, анан жыгылат, башка болот, кырылат, нетет дегендечи. Ал бала үйдө ата-эне тиктеп отурса дагы жыгылат. Анан эле ошол бакчада ушундай оолу болбосун, бирок кокус болуп калса түшүнүү менен кабыл алып, эми 70 балага Малик эже чуркап барып, ар бирине жетишпей калат кээде. Ар кандай учур болуп калат. Ошол учурларды туура эме кылып, мына Корея өлкөдөн бир аз үлгү алып, кечирип коюңуз эжеке, мен балам эми шоктонбойт деп кетет экен да, Кореядагы садиктеги ата-энелерчи. Кечирип коюңуз, балам сизден качып кетип, чекесин уруп алыптыр. Эжеке, мен үйдө тарбиялап коем деп айтышат экен да. А биздикилер эмне болду, эмнеге карабадыңыз деп айтат да. Ошон үчүн бардык коомчулукту ошо түшүнүүгө, жакшы жылуу сөз айтууга, мугалимдерди, тарбиячыларды сүйлөөгө чакырып кетем. Балдарыңыздарды сүйүңүздөр, урматтуу энелер, балдарды мээримге бөлөңүздөр, өз учурунда жакшы тарбия бериңиздер. Рахмат сиздерге. Чын эле
ары түйшүктүү, сыймыктуу кесипти аркалап келетсиздер. Жана баштан эле айтып жаткандай, биздин эртеңки келечегибизди тарбиялап жатасыздар, эртеңки келечегибизге билим берип жатасыздар. Сиздердин тарбияңыздар кандай болсо, биздин келечегибиз ошондой дейт. Демек мен ишенем, сиздер мыкты тарбия берип жатасыздар. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык, жана өзгөчө келип бергениңиздер үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сизге дагы рахмат ушундай аянтча түзүп бергениңиз үчүн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата балдар биздин эртеңки келечегибиз аталышында атайын балдардын тарбиясы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Миңгүл Көчөрү алып бардым. Сиздер менен коштошомун. Аман туруңуздар.